Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ийгиликтүү баланы тарбиялоодогу сыр эмнеде дегенде, каталар маселесине келгенде 10 ката кылат. Балаң сенин 10 ката кылат дейт. Биринчи ката кылганда түшүнүктүүбү? Көрмөксөң бол дейт. Айыптаба. Ката деп айт, бул ката туура эмес, бирок айыптаба дейт. Экөөнү, үчүнү, төртүнчү, бешинчи көзүнө сайба булар дейт. Ошонун ичинде 11-нчи жолу жакшы бир ишти кылып койгон болсоң, ошону көбүрөөк айт дейт. Ошону көбүрөөк айтасың. Балаңа ошол ишти көбүрөөк айта турган болсоң, анда балада бир түшүнүк пайда болот. Демек, катадан эч ким эмне сакталган жок. Ката кылыш мүмкүн экен, бирок менин максатым ошол каталарды эмне кылуу, оңдоо болуп эсептелет. Бул жолду кармайлы. Бул жолдун үстүндө эгерде балабызды тарбия кыла турган болсок, ишенгиле, бир үй бүлөдөн бир ийгиликтүү бала чыккан болсо, калгандардын баарын тартып чыгат. Бир ийгиликтүү чыксын, баары тартып чыгат иншалла. Себеби ошол үлгү болот. Анан өзүңдүн балаңды 4-5 балаң бар болсо, бир балаңды башка балдардын көзүнчө ашыкча мактаба. Болбойт бул нерсе. Жана бир балаңды башкалардын көзүнчө ашыкча жемелебе. Өз алдынча бир комнатага алып келесиң, каталарды айтасың, болду. Себеби бул балдардын ортосунда эртең келечекте аябай зарыл болгон, бир туугандык болгон мамилеге чоң залал катыйт. Булар бири-бирөөнүн эмнеси болуп калат, душманы болуп калышы мүмкүн.